урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Эгерде ким Москва шаарында жумуш издеп жаткан болсо, тигүү жагына кызыккандар болсо, сөзсүз ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Былтыр так ушул маалда биз Москва шаарында тигүүчүлүк менен алектенген ишкер жигитибиз менен маек курган болчубуз. Ошол маек тууралуу комментарийден, жеке кат аркылуу кызыгып суроо бергендер көп болду. Ошондуктан бул тармак тууралуу дагы кененирээк маалымат алып берүүнү туура көрдүм. Биз маегибизди башталгыча, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул видеонун астына комментарийге суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздер болсо жазып отуруңуздар. Ошондой эле лайк басып, өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздарга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Балким кимдир бирөөгө жумуш керек болуп жаткандыр же буйрутма берем деп тигүүчүлөрдү издеп жаткандыр. Мен болсо кайрадан эле Москванын мыктылары менен тааныштырууумду улантам. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы Москва шаарында дагы бир ушундай тигүүчүлүк ишкердиги менен алектенип аткан жаш ишкер Жаныбек деген жигитибиз менен ушул тигүүчүлүктөгү бардык сырларын билгенге аракет кылабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Канча жылдан бери иштеп атасыңар? Бул тармакта канча жылдан берисиңер? Менин атым Жаныбек. Бул тармакка буга чейин мен өзүм Москвага келгениме 4 жыл болду. Буга чейин башка тармактарда иштеп келгем. Стройкада иштедик, грузчик болуп иштедик, мойкада иштедик. Анан ушул тармакка келгеним себеби биякта агаларыбыз бар. Агаларыбыз ушул Шведияда Дүйшөнбиев Жомарт деген агабыз бар. Ушул тармакта көп жылдан бери иштеп жүрөт. Ошол агабыз чакырып, жол көрсөтүп берип, ушул тармакка иштеп, эми азыр өнүгүп атпайбы Шведия, Кыргызстанда да жакшы болуп атат, Москвада да жакшы болуп атат. Анан ушул тармакты көрсөтүп, жол көрсөтүп берди да. Анан ошол тармакты ачып азыр иш кылып атабыз. Жаман эмес, Кудайга шүгүр. Ошол биздин эле кыргыз кыздар, балдарыбыз, туугандарыбыз иштеп атат. Мен бул жерге подружкам менен келгем, биринчи келгенде. Подружкам бул кыздар менен тааныш. Бул кыздар аркылуу келгенбиз бул жерге. Ошо келгениме 2 жумадан ашты. Жакшы жумуш, стабильный жумуш бар, жумуш токтобойт. Айлыкты жумасына берет. Каждый суббота кечиктирбейт. Ошо тапкан зарплатабыз ар кимдин өзүнүн тиккенине жараша да. Мисалы үчүн мен 30 миңден 40 миңге чейин жумасын ала алам да. 2 жума келгенден бери айлык алдың да? Ооба, 2 жолу айлык алдым. 2 жумадан ашты келгеним. Эми да буйруса, ушул неделя болуп калат буйруса. Мурда билчү элем башка жакта да Шведияда иштегенсиң да, же ушака келип үйрөндүң? Шведияны Кыргызстанда эмес, мен Москвадан үйрөндүм. Москвада иштеп жүргөнүмө 1 жылдан ашты. Шведияга келип иштесе, үйрөнүп кетсе, Шведиянын жумушу жакшы да, негизи немеси келечеги бар. Дальше алып кете алат. Кайсы жерге барса дагы иштеп таап кете алат да. Башка жумуштарга деле иштеп көрдүм, бирок Шведиядагыдай зарплата чыкпайт да, чындыгында. Ошо. Жума сайын чөнтөңдө акча болот экен. Жума сайын болот. Айлыкты 1 ай, 2 ай күтпөйсүң, задержка жок. Ошо. Хозяиныбыз жакшы. Бардыгын камдап берет. Келген жердин шарты жакшы. Бардыгы бар. Соя бар. Тигүүчүлөргө керек нерсенин бардыгын кылып берет. Төркө тигип иштеп кетсе болот да. Ошондо сен азыр даярга келип улантып атыпсың да, же өзүң нолдон баштап аштыңбы? Кандай болду? Өзүбүз нолдон баштап аштык. Анан негизгиси ушу агабыз көрсөттү да. Анан ушу агабыз көрсөткөн нерсени биз алдыга алып кеттик да, иш алып кеттик да. Тигүүчүлүктү нолдон баштасам, эмнелерди билишим керек, эмне болуш керек, канча акча болуш керек деп кызыккан кыздар, жигиттер көп Москвада. Тигүүчүлүк боюнча бул нерсе деле баягы кээ бирөө ойлойт чынында
акча керек же кыйын бул швея деп. Адам өзүнүн немесинде болуш керек да, аракети болуш керек. Аракет болгондон кийин аракет кылса эле негизи иш болот экен да. Биринчи ошо башталышына канча акча керек экен? Биз негизи биринчи баштаганда ошо биз 10 машинка алып баштаганбыз. Азыр ошол азыркы тапта акырынан көбөйтүп атабыз ошо машинкаларыбызды. Биздин акчабыз деле көп эле кетти, акчабыз кылганыбыз. Эми бул шея десе кээ бир ойлойт экен да, сразу эле алып келип машинка койдуң, анан акча түшөт депчи. Жок, бул деле көчөт сыяктуу да, тигесиң анан немесин күткөндөй. Эми бул сиз айтып атпайсызбы, биз экөөбүз көрсөтүп берген менен заказ бизде болуп калды да. Биз ошону алып кеттик улап. Жаңы ачам десе, эң биринчиси бул Москвада заказ керек экен да. Заказчик табыш керек. Анан максат болуш керек. Анан эми акчасына жараша да, негизи машинка 6-7 машинка алса болот. Ошон где-то 400-500 миң рубльдай кетет. Акча. Ошо менен ачып иш кылса болот. Анан бул имаратты табуу боюнча дагы. Имаратты кантип алабыз, канчага чейин болот арендасы деп кызык. Мисалы силерки канча төлөйсүңөр? Биздики арендасы 10 машинкага 100 квадраттан 150 квадратка чейин алса болот. Машинка, анын ичинде машинка эле өзү болбойт. Анын ичинде үтүк коюлат, машинкалар коюлат, закройный стол коюлат. Эми арендасы боюнча биздики азыр арка беркиси менен 100 миң рубльга чейин бар да. 80, 90, 100ге чейин барат. Эми ар кандай болот да, мисалы ар кайсы метродо ар кандай берилет экен. Баалар ар кандай болуп берилет экен да. Центрге жакын жерлер кымбатыраак болот. Центрге жакын жерлер кымбатыраак болот. Биздики ошого барат да. Буйрутма берген адамды кайдан табасыңар? Кайсыл жактардан издеш керек? Биринчи буйрутма берген адамды таап алыш керекпи же биринчи имарат таап ал жерге машиналар жайгаштырып, кишилерди отургузуп коюп, анан буйрутма берген кишини издеш керекпи? Биринчи буйрутма берген адамды табыш керек да. Заказ табыш керек. Заказ тапкандан кийин анан машинкаларды коебуз. Анан акча керек. Анан заказ алып, анан кыздарды, өтүкчүнү, кызды, закройный стол, закройщиктерди алынат да. Эң биринчи немеси ошол заказ табыш керек да. Азыр эмне тигип атасыңар? Азыр биз Armani Atlas'tan тигип атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле платья тигип атабыз азыр. Азыр командаңарда канча киши эмгектенет? Азыр командабызда бардыгы менен 10 киши. 10 адам бар. Тигүүчү, үтүкчү бар. Тигүүчү кыздарыбыз, үтүкчү жигиттерибиз бар, анан крой кескен жигиттерибиз бар. Бардыгыбыз 10 адамбыз. Саламатсызбы, менин атым Кымбат. Бул жакта 1 айдан өтүп калды иштеп атканыма, упаковкада иштейм. Күнүнө 200-300 упаковка кыласың кечке чейин. Анан жумуш жакшы эле. Бизде изделий штугуна 10 рубльден төлөнөт. Еще модельге жараша. Чоңураак модельдер, двойкалар 15-20 рубльден төлөнөт да. Анан жумуш жакшы, свободный график. Каалаганда келесиз. Эртең саат 10-11 деле келген күндөрүм болот. Кечке чейин 200-300, даже эрте келсек 400га чейин кылсаң болот да. Күнүнө 10 рубльден болгондо 300 кылсаң күнүнө 3000 тапкан болосуң да. 15 рубльден болгондо ал уже жараша, өзүң иштегениңе жараша да. Күнүнө 3000, 2,5-3000ге чейин тапса болот. Жумуш жеңил эле.
Упаковка кылганда в основном чистка. Мында көйнөктөрдүн жиптерин карайсың, тигилиштерин карайсың. Эмес болуп калса швеяларга апарып бересиң кайра. Ошол башка этикеткаларды, размерлери болот, цветтери болот, этикеткаларда. Этикеткаларга жиптерди бүт өзүбүз өткөрүп чаптайбыз, ошол упаковка ичине кирет баары. 10 адам ошолдо канча мисалы буйрутма алган буйрутманы канча күндө бүтөрүп бергенге аракет кыласыңар? Минималдуу канча даанадан аласыңар заказды? Алганда 1000ден өйдө алабыз. Заказ алганда 1000ден 5000 болот, 10000 болот. Алгандан кийин бул заказды алгандан кийин бул моделине да жараша болот. Жеңилирээк модель болсо бир жумада өтүп кетебиз. Кичине сложныйраактар болуп калат. 10 күн, бир 2 жумага созулуп калат да. 2 жумада бүтүрүүгө аракет кылып беребиз да. Москва шаарында ушу тигүүчүлүккө жумуш издегендер да көп. Кандай шарттар менен аласыңар? Эгер тигүүчүлүккө такыр иштебеген кыздар келип үйрөнүп анан иштесем деген кыздар болсо деле аласыңарбы? Албетте алабыз. Мисалы тигип тиккенди билгендер болсо тиккен жагын тармагын алабыз. Эми тиккенди билбей бизге керек болуп калат. Например, упаковка керек болуп калат кыздар. Үтүккө деле жекелей эркек балдар эмес, үтүккө деле үтүктөгөн кыздар, эжелер бар. Көрүп жүрөбүз. Эми иштейм деп өзүнүн ички оюнда иштейм, аракет кылам деген болсо алабыз. Көпчүлүк жерде ошол иш берүүчүлөр өздөрүнүн гана талаптарын коюшат да, анан бул тигүүчүлөрдүн деле талабы болуш керек. Алардын шарттары кандай? Шарттары бар, албетте. Эми эртең менен 9-дан 8-ге чейин иштешет. Кээ бирөө 9-га чейин иштейт. Кээ бирөө көбүрөөк иштейин деп 11-12-ге чейин иштешет. Биринчи күндөн баштап 6-чы күнгө чейин иштешет. Бир күн эс алышат. Көпчүлүк жерде жатып калып да иштегендер бар экен. Жатып калып иштегендер бар силерде? Жок, бизде жатып калып иштеген азыр андай жок. Айлык маянасы боюнча эми бул иштешине жараша. Жакшы иштегендери оңой модельдер келип калат да. Ошондо жумасына 40 миңден 70 миңге чейин алган эжелерибиз бар. Айлык маянасын эми биз убагында эле берип атабыз. 6-чы күн сайын берип турабыз айлык маянасын. Үтүкчү деле ошол 30-35 миң алат жумасына. Үтүкчүлөрдүн айлык маянасы боюнча эми ар кайсы швейный цехтерде ар кандай коюлат да. Бизде болсо акылатта да азыр. Эми кээде учур болуп калат, аябай көп болгондо ар бир нерсени иштеп калышат. Негизи биздики ушу акылатта азыр. Дагы алдыдагы пландарыңар? Эми алдыда ой максаттарыбыз келечекте эми Москвада эле жүрө бербейбиз да. Анткени дагы өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстан. Ошо ишкер бололу деген ой максаттарыбыз Кудайым буюрса ишке ашып келатат. Чоң бир ишкана кылып ушул жерден Москвадан өзүбүздүн эле байке эжелерибизди, ине карындаштарыбызды ошо ишканага алып жумуш ордун түзүп берсек деген ой максаттарыбыз бар. Ошондой эле Кыргызстанда дагы азыр ачып атканбыз, Кудайым буюрса ошол жакын арада ачылып калат Кыргызстанда да. Жаңы бренд ачып өзүбүздүн тиккен модельдерибизди ошо Айым деген бренд ачып атканбыз. Ошо бренд менен документациялар Кудай буюрса иштелип атат. Ошолон иштелип неметип кетсе, Кудайым буюрса ошо Россиянын рыногуна чыгалып атабыз, Кудайым буюрса.
Өзүң Кыргызстандын кайсыл жеринен болосуң? Өзüm Kırgızstan'dan Issık-Köl'den bolam. Kajisay'dan bolam. Issık-Köl oblusu, Тоң району Kajisay'dan bolam. Özüm 3-1 doğanmın. Ortançısımın. Atam, apam hazır şu ayılda turşat. Özümün apam hazır, apam dağı ayılda şvenler сакта иштейт да. Сактап да апам да иштейт. Буюрса өзүңдүн айылыңа барып чоң фабрика ачат экенсиң да. Кудайым буйрсем ошо айылыбызга, Кыргызстанга ошо салымыбызды кошуп, ишкана ачып, элибизге кызмат кылалы деген ой максаттарыбыз бар. Москвада ар кайсы жумуштарда иштеп көрдүм дедиң. Анан бул тармак жеңил бекен, же эмнеси менен бул тармак жагып калды? Эми Москвада ар кандай жумушта туура иштедик. Бирөөлөрдүн кол астында иштедик. Анан кээде ойлоносуң, эмнеге алар деле жеңил оокат менен келген жок да. Алар деле ушундай ойлонуу, кыйынчылык менен жакшылыкка жетти деген оюмда. Анан биз эми бул Швеяны деле негизи кээ бир ойлойт, тиксе эле жеңил экен депчи. Мунун да өзүнүн кыйынчылыктары бар. Швеяны деле өзүнүн түшүктөрү көп, ачыгын айтканда. Кээ бир ойлойт да, Швея десе эле тиккенди билсек эле акча болот экен деп. Жок, мунун дагы кыйынчылыктары бар, ачыгын айтканда. Рахмат чоң Жаныбек, убактыңарды бөлүп бизге маек куруп бергениңерге. Биздин мекендештерибизди жумуш менен камсыздап, дагы чоңойтуп, кеңейтип, өзүңөрдүн тилегиңерди ишке ашыра беришиңерге тилектешмин. Жакшы туруңуздар. Москвадагы биздин мекендештер, байкелер, эжелер, бир туугандарыбыз. Келиңиздер, иштеңиздер.